Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бардыгыңыздарды кирип келген 2021 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Окууларыңарга ийгилик каалайм. Теле сабагыбызды баштайбыз. Сүрөттү карагыла. Сүрөттөгү адамдардын кесиби ким болушу мүмкүн? Кандай деп ойлойсуңар? Сабакта бүгүн эмне жөнүндө кеп болот? Сабактын темасын божомолдоп көргүлө. Тактадагы формула эмне жөнүндө? Силер байкагандай, бүгүнкү сабактын темасы адам жана илим. Ал эми грамматикалык материалыбыз атоочтук. Бүгүн сабакта атоочтуктарды туура колдонуп, адам жана илим тууралуу кеп кылабыз. Илимдердин түрлөрүн талкуулап, илимдин адам үчүн маанисин карап аныктайсыңар. Адамдын жашоосу илимий ачылыштардан канчалык көз каранды экендиги тууралуу ой жүгүртүп, дискуссия жүргүзөсүңөр. Балдар, илим деген эмне? Адам баласына илим эмне үчүн керек деп ойлойсуңар? Ар бир адам өз өмүрүндө жок дегенде бир ирет ушул сыяктуу суроолорду берет. Илим дүйнөнүн, жаратылыштын, коомдун, ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүндөгү мыйзамдар жөнүндө билимдердин системасы. Илим жөнүндө Александр Герцендин айткан сөзүн келтиргим келет. Илим бул нерселердин ортосундагы мамилелерди, алардын мыйзамдарын жана өз ара аракеттерин ачып көрсөткөн күч деген экен. Байыркы грек философу, белгилүү Аристотель илимдерди төмөндөгүдөй бөлүштүргөн экен. Практикалык илимдер, теориялык илимдер жана чыгармачылык илимдер деп. Көп убакытка чейин ушул бөлүштүрүү туура деп эсептелинип келген. Азыркы кездеги илим канчалык күчтүү жана азыр илимдин мүмкүнчүлүктөрү кандай? Ушул суроого жооп берип көрөлү. Адамдын тегерегиндеги нерселердин баары илимдин жетишкендиктери. Биз азыр силер менен видео ролик көрөбүз. Адамдын жашоосундагы илимдин ролу жөнүндө ойлонуп, ушул суроого жооп издеп көргүлө. Балдар, силер кичинекей видеоролик көрдүңөр. Силерге түшүнүктүү болдубу? Адам жана илим кандай байланышта? Азыр биз текст окуйбуз. Текстте кездеше турган сөздөр менен таанышып алалы. Илимдин өнүгүүсү. Демек, илим убакыт өткөн сайын өнүгөт. Адамдын жашоосундагы чөйрөлөрү. Карагыла, кайсы чөйрөлөрдө илимдин мааниси бар? Адамдын жашоосундагы ден соолук, спорт, үй бүлө, эс алуу, өзүн өзү өнүктүрүү, достору
жолдоштору менен жана башка көп чөйрөлөрдө илимдин орду өтө маанилүү экенин сүрөттөн көрүп турасыңар. Кийинки сөздү карайбыз. Жаңырт деген сөз. Жаңы деген сөздөн алынган. Этиш, жаңырт. Эмне кыл? Жаңырт. Силерге тааныш бул сөздүн синоними жаңыла. Эмне кыл? Жаңыла. Адамдын жашоосундагы бардык чөйрөлөрдү илим жаңыртып турат. Илим жаңылап турат. Кийинки сөзгө көңүл бурабыз. Көз караш. Көз караш деген сөз айкаш көз жана кароо деген эки сөздөн турат. Илим адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырат. Демек, тарбиялайт. Илим адамзаттын алдында пайда болгон ар кандай көйгөйлөрдү изилдейт жана чечет. Көйгөйдү карап турабыз, көңүл буруп изилдейбиз жана чечебиз. Мунун баарына илим жардам берет. Илим техникалык прогресс менен тыгыз байланышта болот. Сүрөттөн силер техникалык ар кандай прогресстерди көрүп турасыңар. Коомдун өнүгүүсүн божомолдойт деген сөз айкашты түшүнүп алайлы. Коомдун өнүгүүсү, коомдун алдыга жылуусу, аны божомолдоого илим кызмат кылат. Акыркы сөз айкаш иштеп чыгуу. Эмнелерди иштеп чыгуу? Программаларды иштеп чыгуу, жаратуу, жазуу деп айтсак болот. Демек, илим программаларды иштеп чыгууга жардам берет. Биз азыр окуй турган текстте ушул сөз айкаштарды түшүнүп окууга аракет кылгыла. Илим азыркы коомдо бардык тармактарда жана чөйрөлөрдө маанилүү роль ойнойт. Ал адамдардын жашоосун бир топ жеңил жана ыңгайлуу кылып жатат. Илимдин өнүгүүсү адамдын жашоосундагы бардык чөйрөлөрүн жаңыртуунун эң маанилүү фактору. Ал адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырат. Адамзаттын алдында пайда болгон көйгөйлөрдү чечет. Техникалык прогресс менен тыгыз байланышта болот. Илимдин коомдун өнүгүүсүн божомолдоочу, программаларды иштеп чыгуучу функциялары бар. Балдар, атооштуктарга көңүл бургула. Адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы. Кайсы көз карашы? Адамдардын көз карашы, дүйнөгө болгон көз карашы. Бул жерде биз атооштук түрмөктү көрүп турабыз. Бир нече сөздөр менен, сөз айкаш менен берилген, кайсы деген суроого жооп берген этиштин өзгөчө формасы. Бул атооштук түрмөк. Дагы атооштуктарды карайбыз. Пайда болгон көйгөйлөр. Кайсы көйгөйлөр? Пайда болгон. Атооштук. Божомолдоочу функциялар. Иштеп чыгуучу функциялар. Кайсы функциялар? Демек, көк түс менен берилген сөздөр атооштуктар экенин баамдадык. Азыркы учурда илимдерди чоң 3 түргө бөлөбүз. Биринчи түрү коомдук жана гуманитардык илимдер. Алар кайсылар экендигин карап, окуп, байкап чыккыла. Булардын кайсынысы силерге тааныш?
экинчи топко көңүл бурабыз. Табигый илимдер тобу. Бул түргө кирген илимдер силер үчүн мектеп курсунан эле тааныш илимдер. Физика, химия, математика, астрофизика, ботаника, зоология, табияттануу, география бул предметтер силердин мектеп курсуңардагы кеңири окулган предметтер, илимдердин түрү экен. Техникалык илимдерди карагыла. Бул түргө кайсы илимдер кирет? Алардын кайсынысын жакшы билесиңер же уккансыңар? Карап чыккыла. Балдар, азыркы кезде илим чоң 3 түргө бөлүнө тургандыгы менен тааныштык. Азыр топтордо иштейбиз. 1, 2, 3 деп санап, 3 топко бөлүнгүлө. Биринчи топ коомдук жана гуманитардык илимдер тобу болосуңар. 2 деп санагандар табигый илимдерди изилдейбиз. Ал эми 3-чү топтун окуучулары техникалык илимдер боюнча иштейбиз. Ойлонуп көргүлө, тобуңар менен бир суроого жооп издейсиңер. Эмне үчүн адамдын жашоосу илимий ачылыштардан көз каранды? Бул суроого жооп табууда силер өзүңөр бир позицияны тандагыла. Суроо бергиле өзүңөргө. Мен кайсы позицияны тандайм? Биринчи позиция – илим дүйнөнүн жыргалы, жакшылыгы. Экинчи позиция – илим бул балакет, кастык, жамандык деген позиция бар экен. Ушул 2 позициянын бирин тандаш үчүн биз ой жүгүртөбүз, дискуссия уюштурабыз. Ар бир топ иликтөө жамааты болосуңар. Жамаатыңар менен биргеликте бул маселени аныктагыла. Эмне үчүн адамдын жашоосу илимий ачылыштардан көз каранды? Эмне кылуу керек? Ойлонгула. Өзүңөрдүн оюңарды өз алдыңарча жазып, топтоп бири-бириңерге айтып бергиле. Бири-бириңердин жообуңарды салыштыргыла. Эң мыкты жазылган жоопту топто тандап алгыла. Аны толуктасаңар болот. Аягында кайсыл жооп силердин тобуңардын жообу боло тургандыгын чечип, ошол жоопту башка топторго жарыя кылууга даярдангыла. Ал үчүн топто ролдорду бөлүштүрүп алгыла. Топтогу окуучулардын бири маек уюштуруп, бири-бириңерге суроо берүүгө шарт түзгүлө. Башка бирөөлөр тариздесин. Кимдир бирөө зарыл ресурстарды даярдап карап чыксын. Балким ал даярдаган маалыматтар интернет булактарынан болушу мүмкүн. Текст жазууга адамды бөлүп койгула. Ким силердин ойлоруңарды чогултуп бир текстке айландырып жазат? Ишти координациялаган ким болот? Же бул топ жетекчиси, топ башчысы аткара турган иш? Балдар, дискуссия уюштуруу телесабак аяктагандан кийин жүрө тургандыгын билесиңер. Азыр биз дискуссияны ийгиликтүү уюштуруу үчүн 2 көз карашты карап чыгалы. Биринчиси илим дүйнөнүн жыргалы, жакшылык. Экинчи позиция илим бул жамандык. Ар бир позицияга ойлорду чогултабыз. Биринчи позицияда айтылчу ойлор.
Илимдин жетишкендиктери жер бетин өзгөрттү. Биз жашаган аймактар рельефи, жаратылыш байлыктары, климаттык шарттары менен айырмаланат. Илимдин жардамы менен адам баласы аба ырайынын жагымсыз шарттары менен күрөшүүгө, табигый кырсыктардан сактанууга үйрөндү. Катуу шамал, жер титирөө, суу ташкындары жана башка кырсыктардын болоорун алдын ала билүү ал кырсыктардан сактанууга мүмкүндүк берет. Демек, илим жашоону жыргалчылыкка алып келет. Дагы ушуну уланткан көз караштар. Илимдин кээ бир түрлөрү өнүккөн өлкөнүн жашоосу жакшырат. Ал эми илимий изилдөөлөргө өзгөчө көңүл бөлгөн өлкөлөр дүйнөлүк аренада лидер боло алышат. Кандай деп ойлойсуңар, балдар? Биздин өлкөдө илимдин кээ бир түрлөрү өнүккөнбү? Же биздин өлкө илимий изилдөөлөргө өзгөчө көңүл бөлгөн өлкөбү? Үчүнчү дагы бир ойду окуйбуз. Медицина тармагындагы илимий прогресс адамдарды түрдүү жугуштуу оорулардан, вирустардан сактоочу касиетке ээ. Бул көз караштар илим жашоону жыргалчылыкка алып келе тургандыгын далилдеди. Андан сырткары биз илим жашоодо жамандык дагы алып келет деген адамдардын оюн Facebook'тан таптык. Келгиле, бир адамдын оюн окуп көрөлү. Ал Facebook'тагы публикациясында мынтип жазыптыр. Илимди бир жактуу баалоо жарабайт. Анын кээ бир көрүнүштөрү адамзатка жыргалчылык, өнүгүү, пайда алып келет. Ал эми айрым көрүнүштөрү жамандык, кырсык алып келет. Бирок илим сөзсүз адамзатты жаңы деңгээлдерге алып чыгары талашсыз деген экен. Ушул айтылган ойду уланткан дагы башка ойлорго токтололу. Илимдин өнүгүүсү кандай жамандыктарга алып келет? Өндүрүштүн калдыктары айлана чөйрөнү булгап жатат деген ойлор бар. Буга кандай карайсыңар, балдар? Физикадагы ядролук энергиянын ачылышы атомдук электростанциялардын иштешине алып келди. Ал эми ал АЭСти туура эмес иштетүү, мисалы, Чернобыльдагы АЭСтин жарылышына алып келди. Жыйынтыгында жаратылыш, адамдар көп жылга чейин жабыркады. Дагы бир ой. Атомдун ачылышы атом бомбаларды жасоого алып келди. Ал албетте адамдардын өлүмүнө алып келди. Дагы бир ой. Электрондук гаджеттер менен интернет адамдын ден соолугуна зыян келтирип жатат деген ой көбүнчө жолугат. Мына ушул ар кандай карама-каршы ойлорду окуп, силер өз позицияңарды тандоого даяр болуп калдыңар деп ойлойм. Илим жөнүндө улуу адамдардын айткандарын окуп, ал окуганыңар боюнча өз оюңарды айтып көргүлөчү. Лев Николаевич Толстой эмне деп жазган? Адепсиз коомдо адамдын жаратылышка карата бийлигин күчөтүүчү бардык ачылыштар жыргалчылыкка алып келбей гана койбостон, шексиз жана талашсыз
жамандыкка алып келери анык деген экен. Бул ойго кандай карайсыңар? Балдар, адам жана илим деген темада кеп кылып жатабыз. Силер бир позицияны тандап, илим бул жакшылык же илим бул жамандык деген эки позициянын биринде турдуңар. Дискуссияны телесабак бүткөндөн кийин уюштурасыңар деп ойлойм. Ошол дискуссия силердин жазуу ишиңерди ийгиликтүү өткөрүүгө жардам берет. Жазуу ишиңер илим биздин жашообузда деген текст. Бул текстти жазууда мен сунуш кылган нерселерге көңүл бургула. Бүгүнкү телесабактын материалдарын пайдалангыла. Атооштуктарды өзүңөр жазган тексттен белгилеп, бөлүнүп тура тургандай кылып, суроолорду берип, мугалимиңерге жазган жумушуңарды тапшырып текшерткиле. Мугалим берген сунуштарды угуп, каталарыңар болсо оңдоп, кайрадан жазып, экинчи жолу дагы текшертсеңер жакшы болот. Өз алдыңарча жазган текстиңерди портфолиоңарга салып сактап аласыңар деп ойлойм. Биз адам жана илим деген кеп кылып жатып, кийинки сабактарда ушул теманы уланта турганыбызды баса белгилеп кетем. Кийинки сабакта биз илимдин өкүлдөрү, академиктер Константин Юдахин, Иса Акунбаев, Чыңгыз Айтматов, Металип Мамытов жөнүндө жана мурунку кылымдагы орус окумуштуусу, чыгыш таануучу, этнограф, археолог, педагог Василий Радлов жөнүндө окуйбуз. Бул кийинки сабактарда дагы улана турган тема болгондон кийин бүгүн силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарып, илимдин адамдын жашоосундагы ролу жөнүндө бир тыянакка келесиңер деген үмүтүм бар. Өзүңөрдүн ишиңерди баалоодо 3 сүрөттүн бирин тандагыла. Эгерде силер керек боло тургандарын сактап коем деген ойдо болсоңор, чемоданды тандагыла. Ал эми бүгүнкү маалыматты кайра иштетем, ойлонуп чыгам, талдап чыгам десеңер, эт туурагычтын сүрөтүн тандоону сунуштайм. Ал эми мунун баарын таштап салам, мага бул теманын кереги жок деген ойдо турчу болсоңор, анда таштанды ыргыткан чаканын сүрөтүн тандагыла. Кайсы сүрөттү тандаганыңарга жараша, өзүңөрдүн позицияңарды аныктап алгыла. Эгерде силер эт туурагычты тандаган болсоңор, анда мугалимиңер менен кошо айрым бир маселелерди талкуулап алганыңар жакшы болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.